Çıkın yaka. Men oturgan bile sen oturmalısın. Haydan turbayсың, men turgan yerде. Бұл видео Instagramдағы Нуриза Исмаиловна аттуу баракчага таандык. Биз бул видеону көргөндөн кийин атайын бул аккаунт менен байланышып көргөнүбүздө бизди дал ушул Кызыл Кыядагы могул круговой деп айтып коюшат экен. Ушул круговойдун жанынан кезигебиз деп айткан болчу. Бирок биз эже менен оштон эртең менен саат 11-де чыкканда байланышкан болчубуз. Азыр бул жерге келип байланышканда таптакыр бизге жооп бербей жатат. Эмне болду же телефону өчүп калдыбы айтыр билбейбиз. Жана иштеп атканда да чалганбыз, бирок таптакыр жооп бербей койду. Анан биз ушул эле окуя боюнча экинчи тарапты дагы издеп көрөлү дедик. Азыр чогуу барыбыз биргеликте издеп көрүп, экинчи тараптын дагы ою кандай барыбыз чогуу биргеликте угуп көрөлү. Айыл тургундарынан сураштырып отуруп, экинчи тарапты дагы таап, окуя боюнча угуп көрдүк. Мен 4 бала болдум. 3 уул, 1 кызым бар. Бул азыр тополон кылып аткан мен экинчи келиним болду. Биринчи келиним аны көрдүк, азыр жүрөт үйдө. 5 баласы бар bunun. О экинчиде 4 баласы бар. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Бу келинимди мен иштеп жүрүп билбеппин мен. Несini, sırlarını, inelerini bilbepпин. Мен аялым өтүп кетти. Качан? 2 жыл болду. 3 жыл болду ошойду. Өтүп кетти. Сол өткөнүгө сабапкер деп машы келинимди айта ойлойм да мен. Машы келиним сыгып жүрүп өлтүргөн окшойт. Мурунку аялымда ошо 2-3 марта тополон кылышкан экен. Мен эркек киши үйдөгү эме менен онча эме кылбаппын. Бүтүнбү, толукпу, кийим кечелери жакшыбы жүрө берип. Кыскасы мен оюмда ошо келин эле сыгып жүрүп энесин эме өлтүргөн ошол. Деп мен ойлоп тургам, рак болуп өлдү. Өлгөндө. Өлгөндөн кийин жылы өткөндөн кийин дагы 5-6 ай өттү кийин мен өзүмдүн классташым, курдашым. Бирге окуганбыз, бирге жүргөнбүз, кичинебизден бери бирге өскөнбүз. Оям 4 балалуу. 4 баласын үйлөп жайлаган. Үй жайы жакшы, семья, тартиптүү, имандуу, инсаптуу. Анан кийин мен классташым менен сүйлөшүп, кийин биз дагы энди 60-тан өтсөк эле өлө турган эмеспиз биз. Өмүрүбүз канча боло турган болсо бирге жашайлы. Балдарыбыздын озурларын бирге көрөлү, тойлоруну бирге көрөлү. Дуа бергенде эме болгондо сеникиге ham барабыз, меникиге ham келебиз, экөөбүз жакшынакай деп жакшы үмүт менен эме болдук да. Канча убакыт болуп калды? Уже 1,5 жыл болуп калды. Оганымдан кийин, ал электен мурунку окуяларды айтып берейин да, мен ал электен мурун келин тамак кылып берет эди. Бир тамагына 3 күн ам жетеди. Өзүм айтат элем, силер ham жешкиле десем, биз курсагыбызды кояк бак. Бир гречка кылбай 3 күн, саар гречка, обед гречка, кеч гречка, 3 күн суткада. Аке мен айттым, үйлөнбөсөм болот экен деп үйлөнүм. Эркек кишиге кыйын экен, төшөгүңдү өзүң салып, өзүң соо, өзүң мекыл. О келинге айтканмын, балама ham айтканмын. Мен ашы үй жайларды көтөрүп кетпеймин улум. Жакшынакай болсоңор, жакшынакай болсоңор. Машы үй жай силерге калат деген. Балдарым колго суу куя турган болду. Мал келди карай турган болду. О кичинесинекине жардам бересиге үй салышка. Кичинеси отдельно жашай берет. Силердики энди үч болсо колго жарак турган алып калайын дедим мен өзүм менен. О экзаменден өтпөдү. Кыскасы мени айдакыл тамак менен айдай дайет кылып баштап ойлоп көр өзүң 3 күн битте оокат жешти. Кыскасы болду. Мен айттым,
Силер экзаменден өтпөдүңөр дедим. Давай чыгып кеткиле дедим. Чыкпады. Өлүгүм чыгат беттен деп. Келен айтат, өлүгүм чыгат деди. Мен чыкпаймын аяк деп. Мен айттым. Тоо кылдым, кандай эме деп анкен. Кейін милицияларга айттым. Машина болуп атат. Огочан бир жанжал кылып, тополон кылды. Мен муш ташып, кетмендерди көтөрүп, жүгүрүп, мени урду, мени андай кылды, мени мындай кылышты. Именно телевизорге тарткандай өзү тайганып алды экен дагы. Телефондорго тартып, эме кылып чыгарды. Ону эле чыгарган. Кыса ошондой боло берди, кара чүйдө болбойт дедим. 4 бала эмес, 10 бала болсо ham чыгып отурбайсың dedi. Каяка барып жашаса, ошо жака барып жашаса. Экөө тогушкан, сүйүшүп тогушкан. Анан мен кылсам, ата энеси менен бара албайт экен. Атасыны ham тойгозгон экен, атасы ham киргиздирбейт экен. Өзүнүн атасы, келиндин атасы. Кыскасы болду. Чыгарып бердим. Чыкпайм, өлүгүм чыгат, аяк деп атады. Мен милицияга бердим, сотко бердим. Сиз дагы? Сотко бердим. Үйдөн чыкпайм деп атат. Акен соттон кагаздар келгенде өздөрү эле чыгып кетишти. Кагаздар келгенден кийин чыгып кетишти өздөрү эле. Айтпай, дебей, эч нерсе дебей Россияга кетип калды, таштап. 4 баланы таштап кетип калды. Сен өзүң ойлоп көр. 1,5 ай, 2 ай 4 баланы жууп, тарап, тарап берет, мен десятка барып таштайм, кечкүн десяттан алып келем. Ошентип Россияга кетип калганда өзүбүз багып жүрдүк. Келиниңиздин балдарын? Ооба, келиним, ошо келиним балдар. Келип рахмат деген жок. Ата рахмат, эне рахмат деген жок. Кудду эч нерсе болгондой, анандай, мынандай деп даже өгөй кайнесиге Россияга кетип атканда мен Россияга кеттим деп туруп, ай жинде 4 балаңды таштап каяка кетесиң улуу кызым, аяк кайт онда көр. Кетсе өлүп калса, эме болсо, ооруп калса, отвечать кыласың болсо деп кетип берип Россияга. Бактык, майыл деди. Качан кетти эле? Бул качан болду эле? 2 жыл болот да, ошондой болду. 2 жыл болду эле, 1 жыл болду эле. Кече жакында эле болмойм. Кийин бактык, келди, рахмат жок, башка жок. Карап турдуңуздар ham деген жок. Кыскасы турмушка татыктуу эмес экен. Адамдын башка жагыны, жаман жагыны эме кылып, жакшы жагы менен семьяны сактап калайын, жоксо тууган уругум сактап калайын деген келин эмес экен. А балаңыз эмнеде өтөт бул боюнча? Балаңыз? Балам вообще жашабайм деп атат. 3 талак кой берди. Сотко берип ажырашабыз деп атат. Ажырашты. Келин өзү эле айтты. 17 миң эле эме берет экен. Аяк деп 17 миң чыгарыптыр, андай деп келин өзү айтты. Бул келин уже заранее олорго чейин чыгарып, ого канча алгыдай тийиши, эмелергече бардыгы жокту. Биз эч кимге кайрылганыбыз ham жок, мен калган жок. Алла Тааладан кабайланып, Алла Таала мыксын. Кыскасы ошондой кызым. Анан кийин милицияга бергенден кийин чыгып кетти. Азыр чыгып кетип, жанын жай кое элбиз. Менден пул требует кылды. Аяк деп. Машинени мен алдым эле. Кайсын пулга алат, кайсы эмесиге алат, мен түшүнбөдүм. Машинеге андай болду, машинеге мындай болду. Мен мисалы үчүн иштеген пенсиямды, эмелеримди топ жүрүп, эме болгондо ери экөө отурганда 100 миң алып чыгып бердим. Дагы пулдарды бердим. Садиктарын төлөйт эдим. Барып келип, бардыгы жок. Өзүм көз обеспечение деди олар да. Азыр энди өзүгөр ташыгыла балдарга, өзүгөр карагыла, өзүгөргө тапшырдык мына. Кече Россиядан келгенден кийин мына бала карам өзүгөргө насип кылсын, мегерем насип кылсын өзүгөргө. Деп өздөгү чыгарып койдук. Анан кийин үйдөн милицияга бергенден кийин, милиция кагазды келгенден кийин чыгып кетишти. Видео боюнча боло турган болсом, весь камераларды койгон балам, зор балам, аба бул келиниңиз шатак. Видео камераларды коюп таштайын, эме кылайын деди, пулга кой эме кыласың тураса десем, видео камера, азыр 4 та камера турат үйдө.
O kamera kayıtı tartmagan жерден билет o kelin. Keldi, ime kıldı, kухняларына жашап жүргөндө. Кухня казан табактары отдельный, o kelindiki. Менин аялым онукуга киришпейт. Бул эки үйдүн бир жагында келиниңиз, бир жагында сиздер жашайсыздар. Чоң үйдү ошолорго бергенмин. Бардык жогу ичиде. Эмеси менен. Кыскасы бул келин эме кылат. Бул келин bir kızım var edi. Kızım uşak ketip otağı dese o kuvup çıkarıp bergenbiz. O kelişke akısı hem jok edi. Men aytkandarda o bittasini ham tartып barıptı. Kebe bar kayt ket degen жерlerim var. Azı men telefonda көрсөтөм sana kılasam. Ket desem aşonda kalıp durup kayta özünü tartып olgandardı emeler kirip тууру кухнясына кирип барыптыр. O кухнясына эме кылат o аял. Может, бусап кочашта же месап ташта куда билет. O men аялым онда колтугунан кармап туруп, чык мен кармаган казан табактын мен үйгө кирбегин деп, эшикке чыгарган жерин тартып, алап лалалап туласуда кылып карчы окшоткон да буяктан. Эми табакылым аялым өгөй дештинем калабайм. Bir тугандай балдарыма, өзүм дилимде, ички дүйнөмдө. Onun baldarına men bir tuğanınday körüm. Bir men balamday körüm. Ana şu baldarıma ham zuvanlık kılıp bu kelin. Yeneger ananda, yeneger mananda, men андай bolup otam, men monday bolup otam, men tör balam men kup. Tör balam men 10 bala bolsam kup çıgartan kelin. 20 ta balası bolsam kup çıgartan kelin. Keçeten beri baldarıga zuvanlık kılgan eken. Baldarı apasıga zuvanlık kılıp, koyun apa, onday, monday. O kampirimden 3-4 ta үйü var. Жайлары бар, неберелери бар. Menikiden көрүп жакшы onun жайлары ham, мелери ham. Meni dep, рахмат ашы айылыма. Meni dep, seni багамын, экөөбүз бирге эме болобуз деп, meni деп жүрөт. O ilgeriге сүйүүлөр ham мындай эме болгон эмес. Бита менин тагдырымды деп şunça neselerge üme bolup жатат. Keçe baldары звонок кылып, ояк кылды да түнү саат 1-де түнү жатып калды. Скорый чакырдык. Скорый келди. Анан кийин доктурлар келип, нары бери уколдорун беришти. Ояк кылыштан экен алдыда нече болуп кетти десем, мында кылган. Эшикке чыгып 220 болуп кетти. Суббота, воскресенье Abdullah nime koydukken sen analistlerinizi tapşırın dedi. Baro analistleri tapşırdık okuruz. Vardı yok tapşırdık. Kardiogarmaları da çıkardırdık. Akin sırası jattık dedi. Sırası hazır remont eken. Düşen gün kelingizler dedi. Düşen gün больницага барып жаткызган. Азыр ham жатат үйдө. Чалык аял адам жакшы боло турган болсо, эркек жакшы болот. Үйгө тез келе турган болот. Аял адам жакшы болсо. Аял адам мисалы сен эркек келген эле балдарынын памперстери кечен карматып коюп туруп, жуу дейсе, эркек качат, любой адам качат. Таң атыкча штан эмелерди жууп жүргөн. Балаңыз? Балам. Кир машинеге салып атам, анда отур. Бала жат десем, yok. Келиниңиz адам мектебинде кылып кылат. Сондай нерселер башынан өтті. О бала, ондай эркек ичерде, ондай катын алды турбайт. Көпчүлүктүн арасында жүрөм. Мен Каласагар, Кызылкар шаарында бардыгын сурасагар, иштеген жерлеримди ham билет, иштеп пенсияга чыкканмын. Өзүм афганецмин. Баткенде кызмат кылдым, Кечегорский событияларда кызмат кылдым. Элди жакшылыкка чакырып, жакшылык кылып жүргөн адаммын. Өзүгөр таразы сыгар. Каласагар ата-энесинин үйгө келип сураштырып, ата-энеси менен кандай экендигин билсе керек. Ата-энесинин алдыга кире албай атам, атасы менен көрүшө албай атам. Мана биздин мааледагилер ham, бул келинге кошулуп алгыла деп мааледагилер айтат. Экен, мен энди эчтим. Биз келинибиз кошпойбуз дейт. Жамандык ойда току мыслда жамандык экен да. Бул жакшылык кылайын, андай кылайын, мындай кылайын деген жок. Десаттарга чейин пулдарын төлөп, саара барып, кеч алып келип, саара барып, стабильный ошондой кылып, шунун балдарын көп бактым. Мына зор
келінімнен 5 та баласы бар. Оларды ондай баққаным жоқ. Мына дамылауыз, моллауыз бар. Моллаларыбыз ham келген. ызычуда баягы. Ызычуда чакырып, ызычуда моллаларды чакырдык, колу коңушларды чакырдык. Өзүнүн акалары, бир тууган акаларын чакырдык. Өзүнүн апасын чакырдык. Отдельно келип чакырып, ашы 3 талак кой бергенде өзүнүн апасы ham барды, атасы ham барды. Алып кетпей таштап кетти, атасы ham, апасы ham. Сол күнү алып кетиш керек эди, өзү мусулманчылыкта алып кетиш керек эди. Эмнеге себептен алып кетпеди? Билбесем, ата-энеси билет да эмнеге себепке алып кетпегенин. Моллодолорго эч кимге кылышты. Өзүнүн акалары атасы жөнөткөн окшойт да, бары алып келгиле деген экен. Майта колдон сүдүрүп алып кете албады. Кетпей койду. Мына видео камераларда бардык жокто тартылып турат. Сүдүрөсө ham кетпей койду. Мен өлүгүм чыгат деді. Шунчалык жакшы көрөт экенсиң, жакшы ташабайбы? Шунчалык семьяны жакшы экендигин билгенден кийин жакынакай тунук жашабайбы? Айтканды кылып, сабырлуу болуп, энесин айтканын кылып, мен айтканымды кылып, менен айтышкандар. Ери менен урушканда мен менен урушат. Сиз дагы нечте катын алып бергенсиз, энем бар да катын алгансыз. Мен катындарым мен ишиме. Мен катындарым менин ишиме. Сиз шунча катын алгансыз, андан тоокулдум кайнатасы менен шонтип айтышканын мен эndi көрөм. Мен камперим менен мына үйдөмүн. Спальняларыбыз отдельно, кухняларыбыз отдельно, бардык жогубуз отдельно. О келин бияка жизнь бир жылга кирбей жүргөн. Бул үйгө. Ана ошол күнү жанжал кыла турган күнү туура келип туруп кухняга кирип кеткен. Кухняга кирип кеткенде аялымда 1 грамм айыпсыз. Аялым любой аял адам, мисалы үчүн, итам табагын талашат, тийишпеди башкасыга. Аялым чык, мен жашаган жерде жашабай кирбегин деп колдон кармап чыгарганда, тополон кылып, рекламаларды кылып, өгөй эне деп өгөйлүгү бар. Өгөй эненин 1 грамм эмеси жок. Балдарыга звонтулап экен, кыздарыга звонтулап экен, мени кууп атат. Бу кууган жок. Бир Россияга кеткенде ham багып жүрдү бу. Үйдө, бул үйдө кухнясы отдельно, спальня отдельно. Бардык жогу жай-жайда. Только кранты өзү эле битте. Суу иче турган. Калганы экөөнү эки жака казан табагыча бөлүп койгон. Буга чейин эле мындай экөөнүн ортосунда бир конфликттер болуп турчу эле. Конфликт кандай конфликт болот эле? Кызым ояк деп мен аялым кызым андай бол, кызым андай бол. Эриңми каттык сүйлөбө. 4 баланы таштап кеткенде ham айткан, 4 бала азылакам эмес, кайт, кел. Кават кетти Россияга.